Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу жаштар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы теология факультетинин жалпы колледждин жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн чогуу биз сөз кыла турган тема жаштар жана поэзия деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда ошол биздин сөзүбүздү ачып бериш үчүн Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алтынбеков ажат абызга сөздү берсек, азыркы биздин жаштарыбыз ырларды жазып жүрөт. Мынакей биздин агайыбыз дагы ушул 50дөн ашык китептердин автору. Азыркы жаштарга жазып аткан кайсыл акындар сиздин өзүңүзгө толуп жүрөт? Анан жаштарга кандай багыт берет элеңиз? Сөз сизде. Алла разы болсун. Эми бул экономика жөнүндө сүйлөсөк, күн сайын жаңырып турат тема. Саясат жөнүндө сүйлөсөк, күн сайын темабыз жаңырып тура берет. Ал эми жаштар тууралуу сүйлөсөк деле темабыз жерде калбайт. Ал эми поэзия болсо, бул ошол Алла Таала бизди жараткандан бери жүрөгүбүзгө, көөдөнүбүзгө, жан дүйнөбүзгө берген азык болуп эсептелет. Муну ар кимге бере бербейт. Байлыкты мүмкүн Алла Таала өзүнүн сүйгөн кулуна берсе, поэзияны да чанда адамдарга берет. Ошол чанда адамдар көтөрүп кетсе, бул азыкты ал чын айтканда өзүңөр айткандай бир залкар, чоң, тарыхый инсан болуп кала берет. Ошондуктан бул поэзия жүгүн көтөрүп жүргөн адамдар силерге көп көрүнүшү мүмкүн. Саманы, топону менен аябай көп көрүнөт. Кысылданы менен, данеги менен чынында караганда бул эсептелүү болуп эсептелет. Ошондуктан мен эми азыр бул поэзияны мен абдан өзүм кеч келгенмин. Поэзияга бир 50ге чыкканда аны ушундай шарт болуп калды. Ал эми бул поэзия жөнүндө казып, ошонун сындап, ошону чечмелей турган кесипкөй адам эмесмин, бирок ыр жазып жүрөм. Эми бизде абдан жаштарыбыз азыр абдан жакшы эле жазып калды. Кудайга шүгүр. Буга чейин дагы Советтер Союзунун убагында ошол багытка жараша жазган Лениндин, Сталиндин ушул социализмдин багытына жарашып ырларды жаратты, чыгармаларда жазды биздин аталарыбыз, агаларыбыз. Мына Кудайга шүгүр, азыр мына 26 жыл болду, азаттык деген заман келди баарыбызга. Ар ким ар кандай каалаган жазып калды. Жазгандар да аябай толо. Анан мен эми далай эле жакшы адам жазган адамдардын баарын көрүп жүрөм. Ошолордун ичинде мынакей абдан таамай жазган, абдан мындай айтканда бир өзүнүн талантын көрсөтө алган, силер менен жашап жүрөт, силер менен иштеп жүрөт. Мынакей берден агайыңар кубат отурат. Мен бул кишинин китебин аябай сүйүп окуйм, туруп койсоңор. Мынакей китептерди ошондой биз макал лакапты элдин арасынан терип жүрүп, китеп кылып чыгарып жүрүшөт. Макал лакапка кыргыздар абдан бай. Бул киши болсо көкүрөгүнө алат макал лакапты. Анан абдан данектүү, анан даректүү, араңарда жашап жүргөн калемгерлердин бири болуп эсептелет. Мен берге келгенден кокустан эле келип калганда, ой сен де келип калдыңбы дептирмин. Ошондуктан баягы жаныңда эшиктин алдынан аккан суунун кадыры жок дейт. Дайым эшиктин алдынан агып кете берет, үстүнө мусор төгөбүз, аттап өтүп кете беребиз. Ал эми аралашып жүрсөңөр, мүмкүн агайыңардын кадырын деле билбесиңер керек да. Бизде кыргыздар ушундай, бир күнү кетип калса, бир күн өлүп калса, ол да кокуй айдап өкүрүп чыгабыз. Чынында ага чейин биз кадырын билбейбиз. Мына азыр бир поэзия кечесин уюштурсаңар, өзүңөр мына поэзияда мына кыздар бар экен. Ушул агайыңарга кайрылып бир
айда bir jumada bir jolugup tursaňar abdan jakşı bolmak. Meni çakyryp koýsaňar men gelemin. Albatta gelemin. Men kançalyk çoň dele akyn bolsam dagy menin atymdy galtyra turgan menin şakirtlerim, menin atymdy dünýä galtyra turgan uşu silersiňer el jurt, oşo adabiýatty, poeziýany süýçüler gana galtyrat. Har kim özü menen alıp kete albayt. Misaly Ulu Toktoguldu muna şakirtler ele galtyrdy çynyn aýtkanda. Muna Kalygyrçy, Alymkulurçy, Atay, muna uşulardan bardygy uşul Toktogul kim ekenin aýtyp ketişdi. Muna şonduktan bizdin dele uşul taanyşlarybız muna berde ulan oturat. Münerde men jaman elim bar, jakşı gelatat. Bular uşular galtyrat, bizdin atybızdy. Bulardyň atyn siler galtyrasyňar, silerdiň atyňardy kийинkiler galtyrat. Oşonduktan mындай darak bolgandan keyin butakdy, mындай bir janyňda bir koştop jüre turgan, aýtyp kala turgan kişi gerek eken. Oşolaryň bary albatta men oýlaýym siler bolup esepdelesiňer. Silerge Hudaý Taala jakşylygyn bersin. Anan men suranarym uşul biz daim el oýuna gelgende ıntygyp anan aýtyp berbeýt ekenbiz. Birok oşondoy bir çukul oýlar bolsa uyalbay aýtyp tursaňar mına Temirlan aýtyp atpay. Oşonda keç aýabay gysyk ötköret. Adan keyin jönele bayagy keterde baryňar jawala kol götürsiňer wagt бүтүп kalat. Oşonduktan uşul kişinin aýtgany ukula. Rahmat agay. Эми мынакей азыр ошол адабиятты, маданиятты, поэзияны сүйгөн жаштарыбыз бар. Анан ошол баягы акындарыбыз көргөнүн, укканын жүрөгүнө туюп, анан жазышат. Ушул жаштардын дагы азыр мынакей биздин чыгандардын дагы оюн уксак. Жаштардан мынакей жигиттер, кыздар, ырларыңар болсо, мекен үчүн, эне үчүн, эл үчүн жана башка тематикада ырларыңар болсо, айтып берсеңер дагы болот. Мен ыр жаздым эле, ал ырым илим жөнүндө. Илим менен сен жетесиң жеңишке, илим алгын, ал татыктуу сени менен кетишке, ажыраткын адал менен арамды, илим менен сен ачарсың Куранды. Куран оку, ыйман келтир Аллахка, ыймандуу бол, ата-энеңди урматта, аракеттен, чын дилиңден, акыреттик бейиш үйүң тарапка. Бейиш сенин акыреттик үйүң болсун, жүрөгүңө ыйман менен Куран толсун. Аткаргын сен пайгамбарым сүннөттөрүн, андан кийин бактылуулук, жакшылык менен жаза көргүн. Баракелде. Ошол мынакей азыр биздин агайларыбыз дагы ушул Куранды которгон мынакей Аксакал атабыз, Надырбек ажатабыз толтурат. Хадистерди которуп, ушул кыргызча маанисине келтирип, ырга салып, ошол кыргыз өзү ыр жандуу келет. Ошол тезирээк түшүнсө деген максатта көп мээнеттер бар. Ушул мен билгенимден ушул Куранга бир 6 жылдай мээнет кылдыңыз окшойт. Ар жак бер жагы. Анан бул деген чоң эмгек. Кудай бир ошону элибиз окуп, сиңирип, ошо менен жашап аткан жаштарды да билебиз. Анда дин таануучу, теолог Улан Усупов агабызга сөз кезегин берсек. Бул жерде сөз бул аманат экендигин, сөз бул Алла Тааладан илхам болуп берилерин унутпашыбыз керек да. Анан бул жерде ошо сөз кадырын кадырлаган, сөз баккан, сөздү бап эстеп, багып, анан ошону элине тартылап жүргөн биз сыймыктанган залкар инсандар отурат да. Анан негизинен Темирлан бир тууганыбыз Байкеңер туура айтып атат. Кыргыз эли ыр жандуу болгон. Ошол Радылов айткандай, кыргыз сүйлөп атса, булар ырдап аткандай угулат экен, аягынын баары эле уйкаш. Булар мындай кайсы карысы дебей, жашы дебей, кимиси менен сүйлөсө мындай уйкаштык менен ошондой ырдап сүйлөгөндө сүйлөйт экен деп таң калган жери бар да. Ошол нерсебиз, ошол касиетибиз бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде сакталып калды. Жана жаштар бүгүнкү күндө поэзияга канчалык жакын. Окуган китеби барбы же интернет айдыңына кирип кетип, ал жерде мындай чыкканда пайдасыз нерселер менен көбүрөөк алек болуп жатышабы деген көйгөй бар да. Ошол жөнүндө тереңирээк сүйлөшкүбүз келди да. Поэзия дегенде бир нерсени айтып коюшубуз керек. Мындай ислам тарыхына да назар сала турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммед пайгамбарыбыз өзү дагы ырды урматтаган, сыйлаган, бул нерсеге жакшы караган, баалаган. Себеби адамдын көңүлүн көтөрүү
адамды мындай айтканда бийиктете турган, адамды жан дүйнөсүн ушинтип канат кагып учура турган нерсе бул поэзия. Бирок ошол нерсени ошол поэзияда сөз түрдө акыйкат болуш керек. Поэзия адам баласынын өзүнүн басып өткөн жолу, көргөн билгени, акыйкаты чагылыш керек. Поэзия бул адам баласына, жалпы коомго, элге, мамлекетке багыт бериш керек. Пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келдиктен мурда эле ошол караңгы доор, жахилия доорун жакшы билесиңер. Ошол кезде арабтарда ушунчалык көркөм сөз өнөрү, акындык өнөрү, чечендик ушунчалык апогейине жетип турган мезгил болгон да. Ошол мезгилде эң жакшы ырларды элеп, иргеп алып туруп, ошону алтын тамгалар менен жазып туруп, Каабанын бооруна илип коюшкан. Муалакатус саб'a деп коет. Мындайча айтканда, илинген, асылган ошол 7 ырды ошол ырлар илинген да. Анан пайгамбарыбыздын дагы сөз түрдө өзүнүн акындары болгон. Негизинен ислам шарият менен айта турган болсок, ошол акыйкатты, Алла Тааланы мактоо, пайгамбарыбыз жана сахабалар жана алардын жолунда жашап өткөн инсандарды, алымдарды, мусулмандарды, ислам акыйкатын, Куранды даңазалай турган, тааныта турган, жеткире турган ырлар ушунчалык кош кол менен колдоно турган ырлар болуп эсептелет да. Хассан бин Сабит деген Хазрач урусунан болот, Мадиналык. Андан кийин ошол ансарлардан Кааб бин Малик, Абдуллах бин Раваха сыяктуу пайгамбарыбыздын акындары болгон. Тарыхты мындай карап көрсөкчү. Ошол эле Хассан бин Демек ушул бир маселе бар дагы. Мына биздин азыркы мынакей теологдор, биздин жаштарыбыз отурбайбы? Келечекте ушул сиз айтып аткан пайгамбарыбыздан дагы өмүр жолунан дагы жакшы бир ушул поэзия тармагында ушул баягы динибизди жеткизүү үчүн бир жакшы бир мындай жанагы илгери ишара менен түшүнчү да кыргыз бир сөздөн эле түшүнчү. Анан ушундай нерселерди мисалы азыркы жаштарыбыз мындай тез эле сиңирип алабы же буларга бир ыкмалар, методикалар кандай иштелип чыгыш керек? Менин оюмча бүгүнкү күндө ошол жаштардын мындай чыкканда биз илимий техникалык прогресстин белгилүү бир дооруна келип калдык да. Күн сайын, мүнөт сайын же секунд сайын технология өнүгүп аткан бир доордо турабыз. Ошон үчүн сөз түрдө мына бул жерде Эрлан бир тууганыбыз жакшы билет. Биз акын жазуучуларыбызды мамлекеттик колдоого алып, жакшы ырлар мына иргелип, ыйман жана калем деп атайын ыйман фонду тарабынан дагы турабы. Ыймандуу жаштарды өстүрөлү деп, ыйман менен калемди бириктирип, жакшы бир долбоор менен китептер чыгып жатат. Бир эле китептер эмес, биз интернет айдыңында дагы сөз түрдө жакшы сайттар менен, жакшы социалдык тармактар менен биз ушу чыгып жаткан жаш акын жазуучуларыбызды даңазалашыбыз керек, алардын чыгара албай жүргөн ырларын чыгарышыбыз керек деп ойлойм да. Мындай айтканда техника, технология менен достошуп, себеби жаштарыбыздын көбү ошол тармакта болуп атат. Бирок бул жерде ошол нерсени да талкуулашыбыз керек да. Жаштар, поэзия, анан интернет деген маселени дагы кошо кетүүнү сунуштайм да. Жакшы, рахмат. Анда ошол Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессор агайыбыз Кубатбек Жакупов агайыбыз. Анда сөз сизде. Мынакей баягы поэзия деп атабыз. Ушул сизден керемет ырлар жазып жүрөсүз. Канча деген китептердин баягы автору. Бир ырларыңыздан, ыймандуу ырларыңыздардан бир балдарга, телегөрүүчүлөргө окуп берсеңиз. Рахмат. Мен бүгүнкү иш-чарага катышып атканыма абдан кубанычтамын. Анткени ушу жумушка келип эле Темирлан мырзанын айтуусу боюнча бул жакка келип Надырбек абабызды көрүп абдан кубанып атам. Мага бүгүн көңүл буруп басым жасабашыбыз керек. Анткени Надырбек абабызды чакырып келтире албай турган инсан, ошондуктан негизги көңүлдүүлүгүн Надырбек абабызга бөлүп, бул кишинин чыгармачылыгынан көбүрөөк алып калганга, көбүрөөк угуп калганга аракет кылалы. Ал эми мен силердин араңардамын. Кааласак окошко болуп калганда эле жолугушуп алабыз дегендей. Бирок эми Темирлан мырзанын айтуусу боюнча мен дагы ошол өзүм жерден азырда тааныштырып кетишти. Ыр жазып жүрөм. Өзүм музыка кафедрасынын башчысымын. Биякта музыкант балдар да отурат. Ошол поэзия жагында дагы анча-мынча аракет кылып жүрөбүз. Негизи кийинки кездерде мен мурда сүйдүм темасында ыр жазып жүрсөм, кийинки кездерде ыйман темасында ырлар жазып жүрөм. Мен ушул Неге сүйдүмгө көп токтолбой калдыңыз? Эми өзүбүз баягы ички айткандай көз караш өзгөргөндөн кийин, Алла Тааланы тааныгандан кийин, анан өзүбүз ушул ыйман темасына бурулуп, негизги көз карашты. Ыйман нама деген китеп чыгаргам.
Муну менден алып окусаңар болот. Мен бу жерде негизги теология факультетинин колледждин балдары отургандыктан ушу имандын да бир 3 саптар бар да, ошолордон окуп берип коеюн, Көрүнсө дейбиз Кудайды, көрүнгөн мезгил келгенде көтөрүш кыйын убайды. Аллага эч ким тең эмес, Алладан кемчил тапкандар, адашкан жандар эл эмес. Буудайык куштун султаны, көк чычканаңды корголор, бузулса тукум урпагы. Саргаят күздө жалбырак, саябан болгон кез өтүп, саатын санап ай жылат. Кудайдан үмүт этебиз, Кудайым берсе тилекти, кутуруп кетет экенбиз. Өчөгүчтүбү муң кайгы, өткөрбөйттүбү жараткан, өзүнө жакын мындайды. Казабыз орду бирөөнө, калганда түшүп өзүбүз, тартабыз кимди күнөөгө. Улгаят адам аргандай, урмат сый көрөт жаштардан, карыя жүрсө каргандай. Акылман болбойт ар бир жан, акылга таяп иш кылса, адамда болбос кайгырган. Өзөндүн башы төр болот, өмүрдө жашоо ар кандай, өлгөндүн жайы көр болот. Дөөлөттү кимдер самабайт, дөөлөттү кармап калууга көрүнгөн пенде жарабайт. Өмүрдүн төрү карылык, өлүмдү берген жараткан, өзгөрүш үчүн жаңырып. Баракелде. Анда Надырбек атабыздын дагы ырынан уксак, буюрса, келиңиз. Эми теология факультетине келгенден кийин бир ыр окуп берейин, силерге ылайыктап туруп. Анан мен да махабатты ушул чаңы чыкканча жазганмын, эл ырдап жүрөт. Биз дагы эми ушул чын айтканда кийинки китептерибиздин баардыгы ушул иман темасында, ошондой бир ыр окуп берейин. Ак караны ажыраткан Куранды алтын башат булак кылдың бир Алла. Жүктөп берип акыйкатты моюнга, жүрөктөргө ынак кылдың бир Алла. Күнү түнү мээримине бөлөгөн, күлүп тийген күн сеники бир Алла. Ишендирген түбөлүктүү дүйнөгө, ислам деген дин сеники бир Алла. Ла илаха иллаллах деп эң алды, пайгамбардын дилин ачтың бир Алла. Жүгөн салып караңгылыкты орго, жүрөктөрдүн күлүн ачтың бир Алла. Субханалла, Алла ару деп айтып, зикир чалып сени эстейбиз бир Алла. Көздөн далда акыреттик жашоону көрбөсөк да элестейбиз бир Алла. Алхамдулиллах, бүт мактоолор өзүңө, ааламдарды сен жараттың бир Алла. Кыбыраган жан бүткөндүн баарысын жер бетине сен тараттың бир Алла. Аллаху акбар деген сөздү тастыктап, улуулардын улуусу сен бир Алла. Акыреттик дүйнөдө биз көрүүчү сулуулардын сулуусу сен бир Алла. Түбөлүктүү бейишиңе багыттап, түш жолуңдан бура көрбө бир Алла. Ачууңа, адашууга туш кылып, азабыңды ыра көрбө бир Алла. Кыргыз улутунун жазуучулар союзунун мүчөсү акын Эрлан Жумагазиев мырза, сөз сизде. Мынакей жаштарга чыккан биздин акыныбыз, ырларга жакыныбыз. Арыбаңыздар. Жерде жанагы эки нерсени ажырамдап алыш керек болот да, поэзия деген бул улуу түшүнүк. Анан негизинен баягы жазгандардын баары өзү жазгандар толуп турат, бирок поэзия жазгандар аз. Мен өзүм баягы жеке филолог катары, адабиятчы катары айтып элем, поэзия жазган киши аз, ыр жазган киши абдан көп. Ыр жазгандар көп. Анан могу жерде жана орустарда бир поэт деген түшүнүк бар. Бул поэт деген бийиктик, мындай ыр жазгандарды стихотвордо эле коет. Биз баарын эле акын дей беребиз, ушу акындын наамын булуп алабыз да. Акын деген кандай болуш керек? Ал жанагы биз айтып аткан айрым маселелер боюнча бул жөнүндө жамакчы көп бар. Техниканы үйрөнүп алат, механиканы үйрөнүп алат, отуруп ойуна келгенди жаза берет, каалагандай жазат, оңду жазат, солду жазат, тескерисинен жазат, оңунан жазат дегендей. Анан ушул жерден биз
ошол эки нерсени ажырымдап алыш керек да. Анан поэзия деген бул өтө эле улуу түшүнүк. Аны чан деле киши ошол бийиктикке чан деле киши жетпесе көпчүлүгү жетпей жүрүп өтүп кетет. Көпчүлүгү ошол бийиктикке жетпей жүрүп өтүп кеткендер көп. Анан чыгарым ушул жерде бир маселе да, Эрлан мырза. Ошол бийиктикке, ошол поэзияга жетиш үчүн биздин жаштар, ушул жаштар жаңымун, асылмын, алтынмын биздин жаштарыбыз эмнелерди кылыш керек? Кандай далалат кылыш керек? Кандай техникалардын ыкмаларынан бир аз айтып өтсөңүз. Изденүү, эң башкысы изденүү. Чыгармачылыкта 3 нерсе бар. Изденүү, өздөштүрүү, тууро деген. Туура отуруп, бирөөнү туура отуруп акын болуп кеткендер деле бар. Эми байгыларды ачык эле айтыш керек, жамакчы деп коет мындайларды. Тасырлар жамакчы деп коет. Кыргыз 3кө бөлгөндө жомокчу, нускоочу, жамакчы деп. Жомокчу деген улуу бийиктик. Нускоочу деген жана мисалы үчүн Калыгул, Арстанбек, Токтогул, Баркы жана башка. Анан анча майда чүйдөлөрдү жөн эле жамакчы деп койгон, жана Аштойдон чыгарган нерселер. Баягы Осмонкулдун айтканы бар. Саламга ырчы толуптур, самандан арзан болуптур. Тойго ырчы толуптур, топондон арзан болуптур деп. Ансарындай ошол топондон арзан болуп калган заман азыр башка көргөндүн баары 3 киши, 2-3 кишинин башы бириксе, үчүнчүнүн бирөөсү сөзсүз бир жазат. Ал ырдын мааниси кандай экенин, маңызы кандай экенин, ал ыр деген эмне экенин, ал ырды кандай жазыш керек экенин, аны кандай критерийлер болорун жасап албайт. Эле баягы оюндагы ичинде бугун чыгарып керек, жазып бериш керек. Балким ошолорго бир мындай багыт беребиз. Мисалы, кээбилердин баягы мындай шагы сынып калбаш үчүн мындай кээде бизде ушул акындарыбыз бар, мындай тоготор жерин айтат. Анан кээбилер бар экен, жаңы өнүп келе аткандар баягыштар сынып калат экен да, ошо менен баягы жазсыз келбей калат экен. Ошолордун бир түшүндүрүү, мындай ыкмалары, технологиясы кандай кылсак болот? Мындай оңдоп технологиясын үйрөтүш үчүн булар катар мастер-класс өтүш керек. Мастер-класс өтүш керек. Булардын ошол атайын сабактарды өтүлүш керек. Эгер араңарда ыр жазгандар болсо, кызыккандар болсо айтат элем, жаңы толкун деген адабий клуб бар. Мына ошол жаңыдан калем кармап жазып келаткандар мына ошол жерге мен такай барып, жумасына бир жолу кезигип турушат, ошол жерге барып өзүмдүн сабагымды өтүп, андай кылгыла, мындай кылгыла деген сыяктуу сабактарды өтүп турам. Жакшы, Эрлан мырза, ушул Надырбек ата кетиресиз. Надырбек ата жакшы айтты, жанагы мени булар чыгарса, буларды силер чыгарасыңар деп. Ансарындай мен да ошол аркама ошол жаңы толкун Нурборбордо жаштарды тарбиялап, таптап, мындай кылгыла, мындай жазгыла, антип жазгыла, муну жазгыла, тигини жазгыла деп. Азыр саманы менен топон аралашып калган заман. Кайсынысы кызылдан, кайсынысы саман, кайсынысы топон экенин билбей алган заман болуп атат да. Заман ушуга алып барып такап коюп атпайбы? Анан көбүрөөк окуп, көбүрөөк издениш керек. Окуйт десе эле жана Facebook'та бир 5 акынды көрүп аласыңар да, же Instagram'да 5 акынды көрүп алып эле бүттү. Ошо менен эле чектелип каласыңар. Жакшы, анда ошол кур болбош үчүн бир ыргызстанын бир окуп берсеңиз. Мортозарлар, мен деле аябай чоң акын эмесмин, тапталып. Теориясын жакшы билгенмен теориясын жакшы билем бирок. Практика жүзүндө андай экенин өзүм деле билем. Силерге ылайыктуу окуп берейин. Сенин жолуң акыйкат жол. Ömür жолдо касирети бүтпөгөн, өзүмдө өзүм кажып, мүлжүп бүттелем, дил карайып, жаным кейип турганда, динден таптым, акыйкатты издеген. Алла жолу зор милдетти жүктөгөн, акыйкаттин ак пайгамбар түптөгөн, көңүлүмө жаркын үмүт жандырып, көлкүп чалкып, ошоп турат бүттенем. Асылдыкка жан денимди сугарган, акыйкатты таптым хадис Курандан, нуска болуп сенин жолуң Мухаммед, нур тараттың дидарыма кубарган. Ак диниңдин асылдыгын кеч сездим, атаганат неге кечен кездештим, тагдырыма ыраазымын антсе да таппай жүргөн, жолум мына көксөп миң,
ибадаттан алып жанга канагат, иштен тыштан айтам сага салават. Сезбей калмак үммөттөрүң жарыкты, сен болбосоң ислам кайдан тарамак. Пакизалык арулукка чайган, пайгамбарым көрсөткөн жол табынам. Үзүр тилеп турган ушул пендеңди үммөтүңдүн катарына кабыл ал. Баракелде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы теология факультетинин жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу конокторунан, ырларынан буюрса таасир алып, жана ошондой эле жашообузду өзгөртөт деген үмүттөбүз. 5 парсты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Бул берүүнүн уландысын кийинки экинчи күнү саат 8:30 аяндан көрсөңүздөр болот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар.